Ассаламу алейкум, Ордолу Ош аймагынын тургундары. Сиздерге белгилүү болгондой, ошо мындан бери 2 жума мурда Кара Суу районунун дыйкандары, ушу Нуров дегендер бизге кайрылып келишип, алардын 15 жылдан бери мээнет кылып өздөштүргөн бак, алма багы кылып ошол өздөштүрүп алышкан жерин Токой Чарба, Ош облустук Токой Чарба кызматы мыйзамсыз эле тартып алып, анан башка бирөөлөргө алып берип койгондугу жөнүндө кайрылып келишкен. Анан биз атайын ошол кызмат тиешелүү кызматтардын баардыгын чакырып, Нокат районунун өзүнүн чоңу бар, тиги Араван районунун өзүнүн чоңу бар, Кара Суу районунун өзүнүн чоңдору бар. Ошолор чечет деген маселе бүткөн болду. Бүгүн мыйзам иштеш керек. Мынакей Көкбелдик. Анда значит бул кишилерди жөн эле тиги 2013-жылдан бери алдап Көкбел айыл өкмөтү акча алып жүрөт экен. Жөн. Мындай жайыт комитети ал асмандан түшкөн орган эмес ал. Именно мамлекеттик мекемелерге баш ие турган орган. Ал менен тиги атасынан сатып алган жерби жайыт комитети. Ал мамлекеттин жери да. Жайыт айдын ичинде 1300 кат келет экен. 1300 кат. Ошонун 1000 каты жерин табаш. Мына айдис отурат. 585 кат жаап атат бир айдын ичинде. Бул жерде газетте көрүлөт. Же аты жөнү жок, же жери жок, же кайрылтөөнү жок, же телефон жок, эч нерсе жок. Бул отмазка деп коет да, жөн эле. Бердиң газетке? Газетага берип койгон. Бердим деп койду. Бирок эч нерсе жок. Бул дагы бир нерсеси бар. Бул конкурста бул бечаралардын башына экен булар. Тиешелүү айыл өкмөттөрдү, тиешелүү райондук, областтык мекеме ишканаларынын жетекчилерин чакырып, иш бөлмөдө ушул маселе боюнча талкуу кылганбыз, териштирүү жүргүзгөнбүз. Ошонун натыйжасында мына 19-унда сот болмок. Мына 19 күнү Кудай буйруса ошол маселе боюнча сот болду. Ош облустук сотунда каралып, бардык тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери, кызматкерлери барып, ал жерде ошол мыйзам бузуу менен берилгендиги, жерди аукционго берүү комиссиясынын мыйзам бузуу менен түзүлгөндүгү жөнүндө биз аныктамаларды ошол жерде айтканбыз. Ошонун баардыгын эске алып, Ош облустук соту ошол карапайым дыйкандардын тарабына буйруса акыйкат чечим чыгарды. Ошонун натыйжасында ошол Ош облустук Токой кызматынын мурдагы, Токой Чарба кызматынын мурдагы өткөргөн аукционунун бардыгы, мыйзамсыз өткөрүлгөн аукцион жокко чыгарылды. 8 гектар жер ошол мурдагы ээлерине, дыйкандарга, ошол Кара Суу районунан болот, ошол дыйкандарга кайрылып берилди. Азыр эми кайрадан Токой Чарба кызматы аукцион өткөрөт. Бул мыйзамдуу түрдө кайра комиссия түзүлүп, бардыгы ачык. Ошол жанагы катышпай калган мурдагы жердин ээлери дагы дыйкандар толугу менен ошол жерге катышуу укугун алышты. Кудай буйруса кайрадан жаңы конкурс өтүп, аукцион өтүп, ал адамдарды дагы мурда ушул белгисиз эле себептер менен ичара документтерин жокко чыгарып аукционго, конкурска катыштырбай коюшкан. Мына ошол конкурска кайрадан катыштыруу боюнча бүгүнкү күндө соттун чечими чыкты. Кайсы күнгө сот коюлган? 19-на. Областтык сотко каралат экен. Биз сот ишине кийлигише албайбыз. Сотту мындай чечип бер, мындай чечип бер деп эч ким айта албайт. Мыйзам боюнча бүгүн сотко катышасыңар. Токой Чарбасы, айыл өкмөтү Көкбел, жер адиси, жайыт комитети, бүт бардыгы кадастр кошо келесиңер. 19 күнкү сотко. Сиз өзүңүз бүт жазып, контроль кылып, 19 күнү канчада сот болот, Нуровтор менен байланышып, ошол сотко барабыз бүт бардыгыбыз. Анан мындай калыстыкты ошол жерден көрсөтүп берели. Токой Чарбасы өзүнүн оюн айтыш керек. Мына ошол жерде туура эмес болуп калган экен. Тиги келишип. Биз мына буйруктардын бүт бардыгын урматтуу сот кайра артка кайтарып алалы. Ошол буйруктарды кайрадан 2022-жылы конкурс өтөт, мынакей быйылкы жылкыга. 2022-ге жаңы конкурс түзөсүз, өзүңүз директор болуп, жана конкурстун буйругунан өзүңүздү чыгарасыз, башка адисиңизди коесуз ал жерге. Комиссиянын мүчөлөрүн тиги Папан айыл өкмөтүнө эмес, именно Кара Суу райондук администрациясына жазасыңар катты. Кара Суу райондук администрациясы бир жерден эмес, мындай айырда турат, мамлекеттик эмес
уюмдардын өкүлдөрү, коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү кириш керек. Мамлекеттик ошо тиешелүү органдардын бардыгына тапшырмалар берилди. Баягыдай жең ичинен өздөрүнчө тууган урук, тааныш билиш, баягы тага жээн башка болуп бир комиссияны түзө коюшуп, мыйзамсыз комиссия, ошонун негизинде өздөрү каалаган адамдарга берип коюу деген маселе болбойт. Кудай буйруса азыр аукцион ачык. Бүт мамлекеттик органдардын кызматкерлеринин каалаган ошол жерге катышуучу дыйкандардын катышуусунда Кудай буйруса ал жерге аукцион өткөрүлүп, анан аукциондо ким жеңип чыга турган болсо, ошол адамдарга кайрадан ал жерлер аукцион негизинде ижарага. Анан ушундай кайрылуулардын негизинде бир топ иштер азыр териштирүү маалында болуп атат. Албетте бардык маселени жетишип тез арада чечип коюу мүмкүн эместигин моюнга алабыз. Себеп дегенде ар бир иштин өзүнүн түмөн түйшүктүү баягы аныктамалары, кагаздары, башкалары, териштирүү иштери жүргүзүү өтө кыйынчылыктарга туруп атат. Бирок ошого карабай мына президентибиздин тапшырмасы, губернатордун ошол койгон талаптарынын негизинде бүгүнкү күндө ошондой бир мамлекеттик тиешелүү бир жетекчилик кызматтардын жетекчилери тарабынан жең ичинен ошондой бир мыйзамсыз жасалып кеткен аракеттердин бардыгына бөгөт коюп, азыр бүгүнкү күндө кандай гана аукцион болбосун, айрыкча мына Ош жергесиндеги жер талаш маселеси өтө күчтүү, бардыгыңыздарга белгилүү. Мына ушул багытта биз ошол коррупциялык элементтерди четинен жоюунун аракеттерин көрүп атабыз, анын үстүндө иштеп атабыз. Мына бүгүнкү күндөгү ушул иш боюнча чыккан жыйынтыктагы мына ошол иш чараларыбыздын ошол көрүп аткан аракеттерибиздин жыйынтыгы болуп эсептелет. Мен учурдан пайдаланып ушул Ош облустук сотунун ошол ишти караган судьяларына бардыгына терең ыраазычылык билдирем. Себеп дегенде мына президентибиздин ушул сотторду укук коргоо органдарынын, ушу мына прокуратуранын айрыкча кызматкерлерин ротациялап, областтардан областтарга которуу жөнүндөгү демилгесинин жыйынтыгы деп бүгүнкү күндө айтсак болот. Себеби мурда бир топ иштер, ушундай эле сотко барган иштер бармак басты көз кысты менен чечилип келгендигин маны бардыгыңыздар эле билесиздер, эч ким жашыра албайт. Мына азыркы жаңы келген соттор Кудай буйруса ошол мыйзамдуулуктун чегинде карап, карапайым элдин дагы ошол кызыкчылыгын коргосо болот экендигин мына ушул чечими менен тастыктап берди. Эки жарандын арызы боюнча канакей жана кабылдадыңыз. 8,8 гектар жер берилет. Гипрозен берген эмес, коркуй үстүндө дагы. Бирок самом деле жер өзү 4 канча болуп атат? 4,32 деп кайра кийин берип атат, да? Самом деле фактически ошол 4,32 да. Бул жер бүгүн кимдики? Кимге өткөн? Качан өткөн? Кандай болуп өткөн? Эмне үчүн Көкбел айыл өкмөтүндө карамагыңдар деп гипрозен берип атат? Токой Чарбай эмне үчүн 2004-жылдагы актыны, рус актыны көтөрүп жүрөт?